Бул Талас шаарынын чыга беришиндеги аймак. Мында облустагы бардык мамлекеттик мекеме уюмдарга бөлүнгөн аянттар бар. Мында жылына жаз алды менен ишембиликтер өткөрүлүп турат. Бүгүн болсо жалпы өлкө боюнча ишембилик өткөрүлдү. Ал эми облусубузда буга чейин 2 ишембилик өткөрүлгөн. Биринде ар бир мекеме өзү турган имараттын тегерегин тазалаган болсо, кийинкисинде Борбордук Чыңгыз Айтматов көчөсүн иретке келтирилип, көчөттөр отургузулган. 3 айлык алкаганда бардык эмеге немелерди тапшырмаларды бергенбиз, иш-чараларды бекитип иш алып баруу боюнча. Мисалы буга чейин 2 жолу ишембилик болуп өттү. Көчөт отуруу маселеси энди жер аянттар жок болгондон айланышуу, көчөт жоктугунан айланышуу биз туруктуу жүргүзө албайбыз бул маселени. Бул маселени негизинен алганда айыл өкмөттөр, райондук деңгээлде, айыл өкмөттүн деңгээлинде, токой чарбалардын деңгээлинде боло турган жумуш. Биз өзүбүздүн демилгебиз менен 10 марттан баштап 3 айлык 10 марттан 31 майга чейин 3 айлык жарыяланды. Шаарыбыздын күн батыш тарабындагы аймакта тазалоо иштерине бүгүн Талас облустук сотунун кызматкерлери да чыгышкан. Талас облустук сотунун төрагасы Мирлан Боронбаевдин айтымында, мурунку жылдарга салыштырмалуу быйыл иретсиз ташталган таштандылар жокко эсе. Күзгүдөн калган жалбырактарды тырмап, тал теректерди бутап, иретке келтиришти. Бул ишембиликти биз негизинен имараттын тегерек чекесинде жүргүзгөнбүз 2 жолу. Анан бүгүнкү күндө бизде жогорку соттун атайын буйрук кабыл алынып, сот тутумунун кызматкерлери жерлерде, областтарда, райондордо азыр иштешип жатышат, ишембилик кылып атабыз да. Андан тышкары өзүңүзгө маалым болгондой, бизде 3 айлык жаз айындагы ишембиликтер эми бар эмеспи? Анан бүгүнкү ушул жерде имараттан тышкары Таластын кире беришиндеги бизде өзүнүн территория бар, бекип берилген. Ушул жерде азырынакей Таласты көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалоо иштерин жүргүзүп атабыз. Бул жыл сайын өткүзүп жүргөн иш-чарага караганда мудагыдай уже мусор түшпөй калды, таштабай калышты да. Анан байма-бай өзүбүз эле каттап карап турабыз. Ушул азыр таза эле былтыркы күздөн калган ушу жалбырактарды тазалап, арттарды тазалап атабыз. Мырзаларга жардамдашып, сот тутумунун айымдары буталган тал теректердин баарын актап чыгышты. Алардын айтымында жаз алды менен көчө боюн минтип тазалап, ишембиликке чыгуу ар бир адамдын колунан келет. Ал эми шаар жашоочулары да бул ишке кайдыгер болбой, өзүнүн үйүнүн тегерегин тазалап, көчө боюна олтургузулган көчөттөргө кам көрүүгө кол кабыш кылуусу керек. Иш деп бир кабинетте отургандан сырткары минтип, жамаат менен биргелешип ишембиликке чыгууда чоң жоопкерчиликти талап кылынаарын айтышты. Адамдар жашабаган жакта, ушундай жолдун боюнда албетте ишембилик өткөрүш керек деп ойлойм да. Анан бул шаардын ичинде болсо ар бир адам өз үйүнүн эшигин алдын тазалап, короосун тазалап туруш керек. Мындай жерди жыйнаш албетте колдон келет. Элибиз, жерибиз үчүн иштеп, ушинтип кызмат кылышыбыз керек. Кабинетте эле отура бербей, ушинтип жаратылыш менен да бирге жакшы мамиледе болуш керек деп ойлойм. Бүгүн ишембиликте ар бир мамлекеттик мекеме уюмдар өзүлөрүнө бөлүнгөн аймактарын толук тазалап, чыккан таштандыларды жок кылышты. Мында ишембилик облус аймагында ыйгарым укуктуу өкүл Бакытбек Нарбековдун буйругуна ылайык 3 ай бою жүргүзүлүшү керек. Тактап айтканда 3 айлык 1 марттан баштап 31 майга чейин уланат. Рахат Бейшалиева, Калмурат Мейманбеков, Тилек Жоломанов, Талас шаары.